жеткизилген доллар. Камчыбек Ташиевдин атын жамынуу менен пара алгандар кармалышты. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери пара талап кылууга шектелип кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 15-сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, ЧБ аттуу жаранга кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга көмөк көрсөтүүнү убадалашып, андан 400 000 доллар алышкан. Аталган факт боюнча аскердик прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 3-бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. 24-июлда СА аттуу жаран кармалып, ага опуз алып пара талап кылууга жана пара алууга катышкандыгы боюнча айып тагылган. Ошондой эле аталган кылмышка УКМКнын мурдагы кызматкери АЭнин катыштыгы бар экени аныкталган. Ал 130 долларды кайтарып берип жатканда колго түшкөн. Шектүүлөр Бишкектин 1-Май райондук сотунун чечими менен камакка алынышты. Учурда кылмыштын бардык жагдайларын тактоо, ошондой эле аталган кылмыштуу топтун башка катышуучуларын аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. 5 баласы бар, 2 баласын өлтүрүүгө шектелген аялдын үй бүлөсү тууралуу айтылды. 12-сентябрда Ак Бешим 2 айылында трагедиялуу окуя катталды. Анда 2 баласынын тагыраагы, 2013-жылы туулган кызы менен 2023-жылы туулган уулунун өлүмүнө шектүү катар энеси кармалды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, бул үй бүлөдө дагы 3 бала бар. Учурда алар атасы менен чогуу, балдарды багууда жана тарбиялоодо атасынын эжеси да колдоо көрсөтөт. Министрликтин райондук башкармалыгынын кызматкерлери тергөө органдары менен биргеликте дароо окуя болгон жерге чыгып, балдардын коопсуздугун камсыздап, зарыл камкордук чараларын көрүшкөн. Белгилей кетсек, буга чейин бул үй бүлө оор жашоо кырдаалында турган үй бүлө катары каттоого алынган эмес. Ошондой эле шектүүнүн эң кичинекей баласы 6 айлык экени да кошумчаланган. Атасы Чүй облусунун 40 жаштагы тургуну, курулушта металл ширетүү менен акча тапкан. Өзбекстандык 34 жаштагы эне балдарды тарбиялаган. Мындан 2 жыл мурун мага бир министр ыйлап келди. Айы кече мага бир бандиттердин чоңу чалып, видео кызып менен чалдырып ала койсо беле ошола келди. Прям айтып атат дейт мага. Эртең муну кылбасаң, бала чагаңды карайсың, башканы карайсың, көрөсүң, азабын тартасың деп коркутту. Мен иштебей эле коеюн, зайрен жазып кетип калайын деп ыйлап келиптир магачы. Мен ошондо айткам, токтоп тур, коркпо сен. Сен коркпо, сен мына мен сени караймын деп жүрүп, акыры ошол бандиттердин баарында жок. Камчыбек Ташиев 2 жыл мурун министр ыйлап келген, ага бандиттер чалып коркуткан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Ноокат районунун жашоочулары менен жолугушуу учурунда өлкө аймагында мыйзамдагы уруу смотрящий положенец жок экенин айтты. Мындан 2 жыл мурун бир министр ыйлап келди. Ал ага бандиттердин чоңу видео чалуу менен байланышып коркутканын айтып, иштебей эле коем деп ыйлап келиптир. Мен ошондо коркпо деп айткам, сени карайм деп жүрүп, акырында ошол бандиттерди жок кылдык. Кайсы партия утурушу керек, ким депутат болушу керек, ким кайсы кызматка отурушу керек, ушуларга чейин чечип башташкан, деди ал. Кыргызстанда орточо айлык 62 000 сомго чейин көтөрүлөт. Каржы министрлиги жакынкы жылдарда өлкө жарандардын жашоо деңгээлинин акырындык менен жакшырышы күтүлүп жатканын белгиледи. Орточо айлык эмгек акынын өсүшү орто эсеп менен 2,9% түзөт. Министрлик ошондой эле калктын кирешеси тездетилген темп менен өсөөрүн болжолдоодо. Акчалай кирешенин реалдуу өсүшү жыл сайын 6,7% деңгээлинде күтүлүүдө. Алардын жалпы көлөмү 2030-жылы 1,79 триллион сомду түзөт. 2030 жылга карата ИДП жан башына 2026 жылдагы 3,1 миң доллардан 5 миң долларга жетет. Ал эми жашоо минимумунун өсүшү 2026 жылдагы 8,990 сомдон 2030 жылы 11,148 сомго чейин өсөт. Эркин күрөш боюнча Балбан Бекзат Алмаз уулу дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. 57 кг салмак категориясындагы спортчу өзбекстандык каршылашын 8-0 эсебинде утту. Ал эми эртеңки финалдык беттеште түндүк кореялык балбан менен алтын үчүн кармашат. Дүйнө чемпионаты Хорватияда өтүп жатат.